Phantom 6700 DV принтерин Wi-Fi аркылуу телефонго туташтырып, телефондогу документтерди удаленный принтерден чыгарып алсак болот. Ал үчүн Wi-Fi routerден FPS reset деген баскычты басып коюшубуз керек. Wi-Fi routerдин арт жагында кичинекей кара FPS reset деген баскыч бар. Биринчиде турган ушул баскычты басып коебуз. Баскычты басып койгондон кийин принтерди жандырабыз. Wi-Fi routerден FPS reset баскычын баскандан кийин принтерди жандырабыз. Принтерди жандыргандан кийин принтерден Wi-Fi деген баскычты басабыз. Wi-Fi баскычын басканыбызда принтерден бизге принтердин Wi-Fi'нин аталышы менен принтердин Wi-Fi'нин паролун чыгарып берет. Биринчиде name деген жерде Wi-Fi'дин аталышы турат, ал эми passport деген жерде ушул принтердин Wi-Fi'нин паролу турат. Андан кийин биз телефондон Wi-Fi'ды жандырабыз. Телефондон Wi-Fi'ды жандыргандан кийин бул жерден Wi-Fi'дин тизмеси чыгат. Бул жактан биз директ CC Phantom 6700 DV дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизден паролду сурайт. Пароль принтерден чыккан кагазда бар. Ошол паролду теребиз. Бул жерде көбүнчө 8ге чейинки цифра болушу мүмкүн. Паролду тергенден кийин подключиться баскычын басабыз. Басканыбызда телефон принтерге туташат. Принтерге туташкандан кийин телефондогу документтерди биз Wi-Fi аркылуу удаленный эле чыгарып алсак болот. Бул жерден всегда подключиться баскычын басып коебуз. Басканыбыздан кийин бул жерден чыгабыздан телефондогу документтерге кирип, каалаган документти принтерден чыгарып алсак болот. Азыр бул жерден биз телефондогу сүрөттөрдөн чыгарып көрөлү. Бул жерден бир сүрөттү тандайлы. Сүрөттү тандагандан кийин төмөн жакта 3 чекит бар. 3 чекитти басабыздан печать деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жактан copy деген жерден биз санын канча копия чыгара турган болсок санын киргизип алсак болот. Ал эми бул жерден ылдый карап турган стрелканы бассак, бул жактан да черно-белые деп турат, ориентация альбомная деп турат. Ориентациясын өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле кайсы страницаны чыгарабыз, страницанын санын өзгөртүп алсак болот, жана башка настройкалары. Бул жерден печатка жөнөтүү үчүн сары болуп турган баскычты басабыз. Басканыбызда принтерге печатка жөнөтүлөт. Бир аз күтүп турсак, принтерден бул сүрөт чыгат. Азыр печатка жөнөтүлдү. Мына принтердин сары индикатору өчүп жанып атат. Азыр бизге ушул сүрөттү печать этип чыгарып берет. Мына сүрөттү чыгардык. Сиздер дагы телефонду Wi-Fi аркылуу принтерге туташтырып, керектүү документтерди удаленный чыгарып алсаңыздар болот.